Men tuş gördüm. 2 gün boldu. Men oşonu aytpayın деген, бирок айткым келип атат. Айтпасам бар айтышым керек болот. Багымдат мастында пайгамбарыбыздын кабырын мен чукулап кирип барыпмын да. Анан Багымдат мастында пайгамбарыбыздын кабырын чукулап кирип барыпмын. Ачканда жап-жарык болуп чыкты. Адамдар келе бияка киребиз. Как бул жака кирсем бир 5 кире тургандай көрүнүп атат да маңачы. Нур толтура да. Анан бир малда карасам, bir iki adam gelет, анан кирип кетсе мен оюн чыкты. Булар келип пайгамбарыбыздын кабырындагы топурактарды уурдашат, буларды киргизбе деп мага бирөө айтты да. Анан карасам, 2 селдөрөнгөн чоң-чоң шейхтер келип айтышты. Анан бирок жүздөрүнөн нуру жогураак экен. Эл менен кошулуп киргизип атам, элдерим бар. Бияка киргиле, мен элдерге айттым. Пайгамбардын кабыры сон болду, шага киргиле деп нур чачырап тура, жыргап, кимди рахат аласың. Анан үн чыкты, ушул экөө кирсе, жана кабырдын топурактарын уурдайт, буларды киргизбеш керек деди. Анан кийин мен ошол жерден тары тостум. Тосуп экөөнү айттым, силер киргенге болбойт экен, болду туугандар, жабык болду деп, баарын кетирип айттым, буларды кетирен калгандарын кийин киргизем деп тосуп атамчы. Анан тосуп бүт, анан жанагы жарыкты жаптым кадимкидей. Жанагылар киргизбейин. Булар кирсе топурак уурдап кечүүдөй болуп атат. Топурак уурдалса, жанагы жарык нур уурдалып качуудай сезилди маңачы. Анан жаап бүт, тосуп бүт, анан уф деп салып калып, анан кийин чочуп кетипмин. Көсө түшүмдө түш болуп аттыр экен да. Анан жыргал карга барыпмын, о Артемиде досубузга. Анан бö жыргал кар үчүн түш көрдүм деп түшүмдө айтып атам агачы. Түш көрдүм десем айтат, сиз деген тарикат боюнча, тасаввуф боюнча көбүрөөк сабактарды айтып туруңдамылам. Бул жакшы деп, ал түшүмдө мага жооп берип атат да. Же түшүм чочуп кетип ойгонуп, анан кайра уктап кетип, кайра түшүмдө эми таква адамга жоортуш керек го барып да, анан жыргал каргасын, жыргал кар ушинтип айтып аткан экен. Анан ошондон бери мен мындай бир мындай рахат алып атам, урматтуу. Мен да чочуп кеттим башында. Эмне деген пайгамбардын кабырын чукулабастам, жакшы эмес го деп. Анан Абу Ханифанын түшү көргөн эртең менен түштө келди маңачы, ушундай деп анан жакшылыкка жоруп, анан демек сабактарыбыз балким пайгамбарыбызга жагып аткан, Кудайга жагып аткан, мына китептин фазилети деген ушундай бир ой келди. Анткени мактаныш эмес, бирок жанагы фахаддис бени амати роббика, роббуңдун жакшылыктарын айт деген баптан айткым келди, урматтуу бир тууганым. Ушунчалык жарык нур, ушунчалык рахат Багымдаттын астында. Анан эле инсем, анан жанагы саат азан айтты, демек Багымдат болду, анан Багымдатка турдук.